Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning görüşleri, urmatlı mustығы, жылқы сүйүүчүлөрү, барыңыздар кутман күн. Достор, бул чыгарылыш Базар Коргондо, Жалал Абад областы, Базар Коргон району Акман айылынан чыгарылышты баштайбыз. Жалаң өспүрүмдөр чыгат, өспүрүмдөргө кошулуп бир күчтүү ат чыгат тугандар, өспүрүмдөрдүн жакшылары келиптир. Биринчи номерге ушул жашынан баштап тугандар. Бир жаштан өткөн ушул тайды тартабыз. Аттын ээси тугандар Улан аканын кандай маалымат берет азыр баардыгын угалы, баалар айтылат. Биз менен чогуу туруңуздар. Улан ака, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Тынчсызбы ака? Тынч, Кудайга шүгүр, жакшы, рахмат. Өзүң жакшы келип алдыңбы? Келип алдык. Тайларды алып келдиңиз? Ушу тайлар бир чыгарып коюлду. Жакшы тайлар келиптир экен өзү. Тайлар көбүнчө ушу сизден кетет экен көп жактарга, Ооба, биз багы көп чыгарбаган үчүн мындай кылчу элек. Ушу бизден кетет. Жакшы экен. Менен неме кылып турабыз, алыш бериш кылып. Алыш бериш. Соода сатык. Соода сатык менен. Жакшы экен. Бир чыгарып коеюн депсиз да? Ушул бир чыгарып. 3 жылкы чыгарасызбы ака? Мына Кудай буйруса 3 болот. Бул Мына биринчиден баштай берели. биринчиси бул калта тай. 1,5 жаш десеңиз, а? 1,5 жаш. Каяктан келген тай? Бул өзү ушу Кыргызстанда эле туулган. Кыргызстанда туулуп, Кыргызстанда эле чоңоюп атат. Мунун энеси Бүдөн. Атасы Аралаш бул. Аралаш. Атасы дагы багандай данчак менен смеш болгон жылкы. Бул атасы ошондо чабылып жүргөн аттын баласыбы бул? Булака чабылып жүргөн аттын баласы. Атасы былтыр, эсепте былтыр дейм, былтыр Өзбекстанга сатылып кеткен мунун атасы. Күчтүү пулга кетсе керек, а? Чоң пулга кеткен, ал сатылып кеткен. Эми өзү негизи ака Базар Коргондо туулганбы бул? Бул өзү туулган жери, мунун туулган жери Базар Коргон эмес, мунун туулган жери Токтогулда туулган. Токтогулда туулган. Токтогулда туулган. Жылкылар көбүнчө ошакта. Ошактан келет экен да? Ошакта туулуп, ошол жерде чоңоюп мындай. Айырда деле андай эле тоого чыкпай мындай бир өзүнчө жайыт бар. Түздүктө. Түздүктө ошол жерде каралат да булар. Жакшы экен. Курсак башы чоң неме экен, а? Курсактары бийик, мындай курсактуу жылкы экен. Минги эмеспи? Жок, Кудай буйрса эми бүгүн мына укама неме кылып атам. Кичинеден ары бери жетелеп үйрөтүп атам. Жетеке үйрөтүп атасыз. Жетеке мингенге деле үйрөтүп коебуз бир 2-3 күнүн ичинде. Кудай кааласа. Туяктары таза. Туяктары таза. Уруп алган, Жок, андай жери. кам алган жери жок. Жок. Бир тишин көрсөтүп койбойлубу? Солукка жок. Ден соолугуна жок. Көрөң кашка болот окшойт ака бул. Жердеги айланып кетеби? Кулун тиштери менен. Токтоп тур. Жаныбар. Зиртилдеген тике кулак тай экен. Басын канча коесуз? Басын эми мындай жакын эле деме кылтабыз. 200 деп атам. 200. Кеми болот. Кудай кааласа ака боло турган жылкы болобу, ат болобу? Кудай буйрса, жакшы. Кудай буйрса. Бир бастырып койгулачы. Мына тугандар. Жерде кашка, үрөң аралаш. Жерде экен мына достор. 200 миң сом мен алдыга жазып койдум, бери бастыр. Кийинки тайды көрөбүз достор. Алдагы мыкты мындай сындуу тайдын бири чыгат. Аны да бир байкайлы, баасын айталы. Кийинкисин алып келе берем. 200 миң сом. Мына тугандар, биз 2-нчи номердеги тайга өттүк. Бул тайдын азыр силерге баардык маалыматын айтып сурап берейин. Жетелей берчи, жетелечин ары бери. Бул дагы жерде кашка. Туяктары узун туяк. Тайдын маалыматын айталы. Ака, бунун маалыматын берсеңиз ана. 2-нчи номер. Мунун маалыматы бул данчак породасы. Таза данчактанбы? Таза данчак породасында. Атасы дагы, энеси дагы? Атасы дагы, энеси дагы данчак. Канчадан канча кетти от бул? Жашы? Бул жашы жазга кыштуу болот. Жазга кыштуу болот. Кечирээк болот да. Азыр тишинде эле көрөсүңөр. Тишин бир көрүп коеюнчу башында эле, а? Тишинде көрөсүңөр. Кашкасы тугандар. Туяктары 5 кашка экен да бул, а? 5 кашка. 5-несине кашкасы. Ошондо мына тиш сүрүп атабы? Ошол эми сүргөндөн кийин анан кийин Бышты болот да? кыштуу болот да. Болду. Азыр кечирээк болот. Беркиге салыштырмалуу бою бийик экен, а? Мунун бою где-то бир 1,5 өйдөсү да. 1,50 өйдөсү. Өйдөсү 1,55тен деле өйдө болуш керек. Буну минип тарбияладыңызбы? Бул минги.
Minge ha? Mindik. Жаңы така екен aka. Такасын жаңы такалап. Биринчи така. Биринчи така жакшы, такага жакшы турду. Жакшы турдубу? Такага жакшы турду. Анан жоош өзү дагы. Жегендери жакшы. Жегени жакшы. Бастырып жүргөн бастырып койчу. Жегени жакшы. Мына достор. Крышкасы барбы жокпу? Эми коесуздар да? Кудай кааласа мындай мингенде ачылып чачылып турабы ака? Андай мингенде жакшы. Өзгөрүп кетет. Өзгөрүп кетет. Ден соолугуна жооп бересиз. Ден соолугуна жооп. Мына тоондар. Данчактын баасы канча ака? Айтыңчы. Данчактын баасын эми муну долларга $4000 деп атабыз. Кеми болот. $4000. Кеми бар, а? Кеми бар. Онда mesela тугандар, экинчи номер. Ушул тай болду. Тайдын туяктарын сиздерге баарын кылдаттык менен көрсөтөйүн. Арка калды. Жактыргандар улан экен номери алдыга коюлду. Чалып сурасаңыздар болот. Экинчи номер. Кийинки аттапка болду. $4000 жазып койдум достор. Номерлерди экранга коюп койдум тугандар. Мына тугандар биз улан экен 3-чү атын тартууну баштадык. Ушул сындуу карагел аттын азыр маалыматын айталы. Мүнөздөмөсүн сурайлы. Ака 3-чү атыңыз боюнча бир сүйлөп бериң ака. 3-чү ат боюнча Ат каяктан келген өзү? Мунун түү тайында Польшадан келген. Тайында. Тайынан бери багасыздарбы? Тайынан бери багабыз. Тайында ушу Польшадан келип, ушуктан алганбыз. Анан былтыр муну үйүргө койдук. Үйүрдө турду. Былтыр үйүрдө турду, анан былтыр үйүрдөн кечирээк, быйыл, то есть. Үйүрдү кандай жакшы карайбы? Үйүрдүн жакшы карайт. Үйүрдү жакшы карады, өтө жакшы карады. Кулундарга тийбейт экен. Анан өтө жакшы болду да үйүрү. Кудай буйруса быйыл ушунун кулундарын алабыз дем. Бээлер токтогон. Бээлер токтоду. Жакшы ака. Таноосу чоң таноодон экен. Гүлүк чалыш окшойт бунуңуз, а? Гүлүк. Муну биз алганда мындай болгон да, бул Польша породасы менен жанагы анан араб аргындаштырылган деп. Ошентип келген экен да тайында. Азыр жашы канча болуп калды ушунда? Жашы азыр жаңасы. Жаңасы. Ошондо 5 жашка толот экен да? 5 жаш болду да. 5 жаш. Арканкы эки туягында агы бар экен достор. Боюнун бийиктиги канча? Боюнун бийиктиги где-то бир 1.70 чыгат го. 70ке барып калат окшойт, а? Матамдар. Чоң ат экен өзү негизи. Улака сал көрдүңүздөрбү? Улака былтыр кичине барып салып көргөнбүз. Анан ошол боюнча салбадык. Былтыр быйыл жазда үйүргө койдук. Ошол боюндан эле кам минилип атат экен да? Үйүрдөн алып келип камап бактык эле муну. Кеч чыгармалды да бул үйүрдөн. Сууту жокпу азыр? Жок, азыр сууту жок. Өзү bir gün эле ушун тартырабыз деп азыр алып чыктым да. Тартырып коелу деп. Муну Кудай кааласа суутуп чапкан болсок жакшы эле, Кудайга шүгүр эле да. Жакшы, өзүнүн немесин көрсөтөт буюрса. Көрсөтөт. Бастырып чыккан. Тоору, карагер, кашка ушул ат 3-чү номерге чыкты. Көп минилбей турганы билинип атат ака. Көптөн бери минилбей турганы. Негизинен жоошпу? Жоош. Караганга? Караганга адамга жоош. Теппейт, тиштебейт. Жок, андай өнөр жок. Мына тугандар. Ажынган аттын кайман аты барбы? Мен делем кайман атын мен ошо кичинекейин алып келгенде бир бойка деп неме кылганбыз. Эркелетчилеңиздер. Эркелетчилик. Мындай эле кайман аты жок. Бойка боло берсин анда. Бойканын баасы канча ака? Бойканын баасын $6000 деп атам. $6000 деп койдуңуз. $6000 деп койдум. Эми беребиз андан. Бааларды айтып атасыз ака, сүйлөшүүгө жолдор бар да? Бар, сөзсүз болот. Кеми болот да. Болот. Андыктан тугандар, сүйлөшүңүздөр. Арка алдын көрсөтөйүн. Бастырчы $6000. Бул орто эсеп менен 500.000 сомдун ары бери болуп калат экен. Бастыр бер, Андыктан улан экен номер экранга коюлуп атат тугандар. Каалаганыңыздарды тандап алыңыздар. Өспүрүм алып багам, таптап чабам дегендер өспүрүмдөрдү көрүңүздөр. Мына бой бийик аты дегендер ушул бойканы көрүңүздөр тугандар. Андыктан Акмандагы
Bugünkü çıkarılışta biz jıйынтыктайбыз. Danlılar barı жазылdı. Ulan aka sodаңызға берек olsun. Рахмат. İşinize iyilik ha. İşine iyilik. Rahmat aka tinç bolыңыз. Kirgize ver, bastıra ver. Bastır. Görüşkünge çeyin dostlar.